Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мынакей билинбестен күндөр өтүп, көзү тирүү болгондо бүгүн Сүйүнбай агайыбыздын ушул жылы 100 жашка толушун белгилемек элек. 5 жыл мурда 2016 жылы июль айында 95 жашында агабыз акка моюн сунган экен. Бирок өзүнүн 100 жылдар мындан кийин да деген ыры сыяктуу 1000 жылдар мындан кийин деле биздин Сүйүнбай агайыбыз жөнүндө окурмандар кеп кылып ырларын сүйүп окуп жүрө беришет болуу керек. 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат. Анда да бизче адамдар карбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүлөр болот ушундай. Ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар желге ыргала, шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана деген классик акыныбыздын классигин жатка билбеген кыргыз аз болсо керек. Ал эми анын кандайча 1000 жылдар мындан кийин да болуп калганын анан кинорежиссер Асан Кожобай экөөбүз айтып берет. Эң эле көбүрөөк иштешип калган, эми жашы боюнча дагы анан ошол кезде жазуучулар союзунда катчы болуп көп жыл иштеп, сүкем коюн колтук алышып чогуу жүргөн, менимче эң бизден көбүрөөк билген Асан байке болуш керек. Сүйүнбай Алиев албетте биздин кыргыз адабиятында алып акын. Бул алып акын менен менин жеке байланышым 1962 жылы айылда жүргөндө атам бир китеп сатып берип, ошол китеп Уяң жылдыздар болчу. Уяң жылдыздар ошол кийин карап адабиятты түшүнгөндө байкасам, Иралиевдин адабиятка чындап келген, адабияттагы өз ордун ээлеген чыныгы поэтикалык бир чоң табылга экен. Кийин Иралиевдин көптөгөн чыгармаларынын тарбиясын алдык. Өзү менен мен 1973 жылдан бери баштап бир кабинетте иштеп калдык. Мен жаштар секциясынын жетекчиси элем, а киши котормо секциясынын жетекчиси эле. Мен ошол убакта көп сырдашып калдым бул кишинин. Бирге басып калдык. Өзү аябай бир жазкы желдей болгон жумшак, аябагандай бир ар бир сөздү бир эле учурда ойлонуп, бир эле учурда ошол ойдун образын кошо түзүп, бүт дүйнөсү ошол ой сезими көркөм дүйнөгө бурулуп калган адам болчу. Бул Иралиев каяктан жаралган, кайдан келген, эмне үчүн Иралиев болду дегенде, мен бир нерсени айткым келет. Өзүнүн Разия деген апасы болгон, Ирал атасы, анан ошол бул киши тайтасынын колунда тарбияланган. Орозбай деген тайтасы болгон экен, өзү молдо киши болгон экен. Анан молдо болгондон кийин касиетин карманган киши болгон экен. Тек гана баягы исламдын жолунда жүрбөгөн, өзүнүн саяпкерлик жагы да бар киши болгон экен. Андан башка комусту абдан мыкты билген, керек болсо атайдын өзү ошол Сүйүнбай агабыздын таятасы Орозбайдан үйрөнүп кеткен экен да. Мына ушунун өзү эле анан ошол таятасын жанындай көргөндүгү, оосуна сөз келгенде өзүнүн Сүйүнбайдын тагдыр жолун баштаганда ошол Орозбай деген таятасын такай айтып отурчу. Разия апасы менен Иралы кандайдыр бир баягы өзүнүн чоң атасынын колунда өсүп калган баладай болуп, ошол таятасы тарбиялаганы, таятасынын баласы экендиги мындай чыкканда өзүнүн дүйнөсү менен мага ошондой сезилчү кишинин сөзүнөн. Андан башка бул киши баягы согуш жылдарына мурунку мезгилдеги балалыгы, айылындагы 4 жылдык мектеби, ошондо бир Николай деген орус тилинен, орус адабиятынан сабак берген мугалими жөнүндө
Андан кейін Сағынбек деген бір мектепте талас бойынша жалпы балдарды дээрінде бар балдарды чогултуп кетип окуткан жердеги Сағынбек деген адам жөнүндө мугалими жөнүндө ошо киши истен кеч чыгартып, ошо киши жетелеп, биринчи ырларын алып барып редакцияга ырларын бердиртип, кыскасы Сүйүнбайды баягы Сағынбек мугалим агайы ал кишини ошол жол көрсөткөн, тарбиялаган, ушул адабияттын, поэзиянын жолуна чыгарган агай экендигин аябай жылуу эскерер эле. Анан бул Сүйүнбай аксакал албетте согуштун каарын көргөн, 19 жашы эле 20га жетип жетпей, ошол өздөрү суранып атып, таластын военкоматына барып атып, согушка кетип, анан могу Панфиловдо баягы согушка бараткан адам жаштарды чогултуп, атчан гвардияга Эралиевди баягы согушка киргенге тарбиялап, ошол жерден Темиркул Үмөталиевди көрүп калат. Темиркул Үмөталиевди көрүп калып, анан ошол Темиркул агайга ыңтызар болуп жолукканга айтат да. Анан согуштан келгенден кийин бул киши 49-жылдары, башкача айтканда мен төрөлгөн жылдары биринчи жылдарын гезит журналдарга жарыялай баштаган. 50-жылдары ошо биринчи китептери чыга баштаган. Анан ошол убакта мына кыргыз адабиятынын өнүгүшүндө бир кызык камкордукту сезесиң да. Ошо таласта редакцияда иштеп турган Сүйүнбай Эралиевге бизден Насиреддин Байтемиров менен Ясыр Шыбаза деген биздин аксакалдар барып, Союзга өткөндүгү жөнүндө, ал Союзга илгери өзүңөр билесиңер, Эсти жаштар союзунун мүчөсү болуш деген ал асман менен барабар нерсе болчу. Ошо таласка барып, ошол эки аксакал Сүйүнбай аксакалга жазуучулук билетин тапшырган экен да. Мына ушундай окуяларды мен баягы көп укчумун, кийин ушинтип айтып калам деп деле ойлогон эмесмин. Мындай кулагымда калгандыктан, анан бул киши жанагы комусту такай сагынып турар эле. Эгер бул киши акын болбосо, балким сөзсүз чоң комузчу болуп кетмек да. Өзүнүн бир кээде жана үйдөн чай ичкенде дасторкондун ичинде комусту көрүп калса, баягы бир тууганын көргөндөй болуп, шак колун ала коюп кичине кылдыртатып калчу да. Эми киши согушка барганда баягы сол колун жарадар болуп, анан комус эки кол менен чертилгендиктен бул киши ошол аргасыз болгондо комустан алыстоого. Согушта жүрүп бир убак. Качкын, мейли качпагын, көрөсүң тагдыр жазганын. Согушта жүрүп бир ирет, сагынгам кыргыз асманын. Жүрсө дагы жанымда, турпагынын бир уучу, тоолорум кирип түшүмө, заманамды кууручу. Чаңкасам канбай суусунум, ак көбүк аткан суусунун, агымы кирип түшүмө, амалым куруп турчумун. Мен кирбеген калаа жок, мен жүрбөгөн талаа жок. Азапты далай тартканмын, ар жеримди талап ок. Да бир кызык, бул кишинин өмүрүндөгү кызык нерсе. Ошол эмеде жүрүп, таласта жүргөндө, редакцияда иштеп жүргөндө, кадимки Исқақ Разақов өзү баамдап, чакырттырып, райкомдун биринчи секретары аркылуу. Анан Москвадагы жанагы жогорку партиялык окуу жайы болгондо, ошого жибериптир да бул кишини. Ош жерден окуп, баягы Москвага өз учурунда барып, кадимкидей чоң, билесиңер да, Москванын мектебин. Партиялык окуу жайбы же Горький атындагы? Жок. Партиялык окуу жайда. Партиялык окуу жайда окуп, анан ош жерден билим алып, ош жерден Твардовскийге барган бул киши. Твардовскийге барып, жолугуп, анан эки жолу Твардовскийдин жанагы Василий Тёркинин ошонусун которуп калган го анда. Которгонго аракет кылып, батасын алган ал киши. Котороюн деп, анан өзүнө жакпагандыктан тиги котормолор анан эки жолу тытып жок кылып койгон. Анан кайрадан анан Василий Тёркинди баягы кадимки чоң мындай тажрыйба жыйнап туруп, анан өзүнүн мектебинде Сүйүнбай Эралиев өзүнүн мындай акындык мектебинде ушул Твардовскийди аябай
көп айтар эле. Себеби Твардовскийден биринчиден согушка да катышып калган да бул экөө. Экинчиден тагдыры ушундай болгон, экинчиден ошол жанагы жазуучулуктун жөнөкөйлүк менен тереңдикти анан баягы жазуучулук сөз менен иштөөнүн касиетин ошол Твардовскийдин Василий Теркинин которуп атып мен чоң мектептен өттүм деп калар эле. Адабият бар жерде Эралиевдин аты эч убакта өчпөйт. Муну биз эмгеги ошондой, чеберчилиги ошондой, адабиятка кошкон салым ошондой. Бул киши өзү туаса сезимге абдан сугарылган чоң талант. Сүкөн касиети эмнеде дегенде, бир жагынан абдан назик лириканын обончусу, экинчи жагынан ошон менен кошо философияга мындай терең көз караган чоң ойчул. Лирика менен философияны айкалыштырыш ал оңой иш эмес. Лириканы мына күнүгө угуп көрүп жүрөбүз, ал албетте адамга жагымдуу нерселер. Бая көңүлдүү кандайдыр бир тоодон шамал келип баягы бир көңүлдүү бетти сыйпалап кеткендей кеп лирика ал күндөлүк нерсе чынында. Ами философия болсо ал эми ал терең ойлонууга мажбур кылат. Ошону айтам деген, ошону философиянын кандайдыр бир деңгээлине жетем деп аракет кылган инсан сөзсүз ал оңой менен ага жете бербейт. Ошондуктан мен айтайын дегеним, Сүкөң биз үчүн бул өзү классик болуп калган киши. Толук мааниде классик. Улуттук классик. Ошондагы бир астына чийип айтайын. Анан эми Сүкөң элдин баары билет, биринчиден согушка катышып келген киши, азыр андай кишилер саналуу. Ошону башынан өткөрүп келген, мунун өзү эмне деген эрдик, эмне деген чоң тагдырдын ээси экени белгиленип турат. Анан эми мен бул кишинин жакын билем деп атпаймынбы. Бул кишинин чыгармачылыгына мен дайым ушул колдон келишинче көңүл буруп, өзүм ушул кызыгып жүрөм да. Өзгөчө баягы жылы жаңыдан космонавттар теги алыскы космоско, алыскы дүйнөнүн четине жетип, Гагарин баш болуп, биз үчүн ошо кезде бир укмуштуу дүйнөнүн түзүлүшү, адам баласынын колунан келген аракетинин ачылышы, кошулушу, ушунун бардыгы көз алдыбызга келип бергенде, поэзияга, адеп поэзия аркылуу ушул космоско адам баласынын чыгышын а кезде айтып бериш өзү оңой эмес болчу. Ошо биринчи Сүкөң ошого жетилди. Жылдыздарга саякат деген чоң поэмасында кадимки азыркы замандагы көз караш менен поэзиянын ошол жаңы поэзиянын азыркы заманага тиешеси бар поэзиянын куралы аркылуу космос менен адамдын ортосундагы чоң байланышты, чоң тарыхый окуяны айтып берүүгө жарады.